анан Турцияны. Бирок Турциядан чыккан молдокелер эми гана баягы имам болуп, эми гана динге мындай катуу аралаша баштабаса, мурдараак Турциядан окуп келген молдо дегенди укчу эмеспиз да. Азыр ошол ар тараптан окуп келгендердин ортосунда азыр кандай айырмачылык бар? Мисалы сиз менен Пакистандан окуп келген. Сиздерди ошондо эмнени окутат деген? Биринчиден мен молдо эмесмин. Диний тармакта теология тармагы бул бир эле исламды эле окуткан бир тармак эмес. Негизи эле жалпы диндер тарыхы деген мисалы сабактарыбыздын бирөөсү, дин психологиясы, дин социологиясы, философиянын өзү. Мисалы буларды жана молдолор окубайт да, окутпайт ал жакта медреседе же кайсыл жерден окуп атса дегендей. Мен илимий деңгээлде динди тааныгым келген, кызыккан, окуган, изилдеген бир адисмин. Айырма бардык өлкөнүн, ар бир эле өлкөнүн ошол өздөрү таасирленген бир агым болот. Өздөрү таасирленген ошол жакта өзүнчө калыптанган бир диний түшүнүк болот. Ошолордон сөзсүз түрдө таасирленип, анан биздин Кыргызстанга келгенде бардыгы эле исламды окуп келди, Мухаммед пайгамбарды эң туура мен тааныйм, исламды эң жакшы мен түшүндүрүп берем дейт. Ошонун айырмачылык болуп калат да. Биздин айырмабыз, менин айырмам, мен биздин дагы деп айта албайм. Теологиянын өзүнүн ичинде мен жаман көргөн бул динден чыгып кетти, мен чогуу окугам керек болсо баягы буну билем мен дегендейчи, ошентип айткандар бар да. Менимче бул жолдо ар ким жалгыз өзүнүн илимий дарамети, кызыгуусу, потенциалына жараша илим өзүнүн сырын ачып бере берет деп ойлойм да. Менин айырмам кандай? Пакистан болсун, Сауд Арабиясы болсун, Иордания болсун, Египет болсун, ал жактан да кээбирде жакшы саналаштар чыгып атат, бирок жалпысынан менин айырмам, эгер ислам жөнүндө сөз айта турсак, башка диндер үчүн деле бул өтүмдүү, бирок ислам жөнүндө сөз айта турсак, эч бир диний принцип, эч бир диний түшүнүк акылга, логикага, илим, билимге каршы келбеш керек деген нерсени мен тутунам. Жана китебим, жазган китебимин дагы ар бир колго алган маселелеримде ушул нерсе жыттанат, ушул ракурстан карап жазылган байкалып турат да. Анан жок, берки көп жерде мисалы байкап калам да, жеме сен акылыңа көп ишенсең акылың адаштырып коет, акылга ишенбеш керек, акылга ишенип адашкандар болгон жөн эле, буларды эле угуп эле жүрөр, эмне кыласың өзүң башың иштеп дегендейчи. Бирок мага кызык да, акыл бул диндин өгөй баласы эмес, сырттан алып келип алып акылга сал деп мындай сураңгыдайчы. Бул Кудай тарабынан бир гана адамга багышталган бир касиет. Акылга каршы чыгуу бир мааниде Кудайдын мыйзамына каршы чыгуудай эле нерсе. Муну мындай өгөй баладай, койчу муну акылды деле киргизип койчу дегендей нерсе кабыл албаш керек да. Акыл парасаттуулук, логикага Куран өзү эң баштан баштап үндөйт. Жана айттым го, ошол адамдан башка эч бир жаратылгандарга багышталбаган нерсе, касиет бул акыл. Дал ошол себептен мен диний түшүнүк акыл парасаттуулукка, логикага, классикалык логикага, илим билимге дал келиш керек деп айтам. Дал келбеген нерселердин бардыгынан коркпой эле баш тартып койсо болот. Бул нерсе динде дагы болушу мүмкүн эмес деп. Ошол түшүнүгү мен жаман көрүнөм.